Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университет, Жалал Абад коллежи окутуучусу Ажыкулов Жумабек Анарбекович, башталгыч класс адистигинин студенти Жонушова Адина Акылбековнадан кайтарым байланыш. Тема: волейбол оюнунун эрежелери. Волейбол топ менен ойнолуучу командалык спорттук оюн. Волейбол менен машыгуу, тез жана так реакция жасоону, шамдагайлыкты, көз менен болжомолдоону өрчүтөт, кыймыл координацияларын жакшыртат. Оюнда дененин жалпы өрчүшүнө, келбетти жакшыртууга түрткү берүү, ар кандай кыймылдар, топту ар кандай абалда берүү жана уруу, секирүү, эңкейүү, жалкалоо, денени алга артка буруу көп жасалат. Спорттук волейбол менен машыгууну балдар 9 жашынан баштаса болот. Мелдештерге катышууга 11-12 жашында уруксат берилет. Травмалардын алдын алууда туура ойноо техникасына ээ болуу, оюн аянты, текши жана спорттук бут кийимдин ыңгайлуу болушу чоң мааниге ээ. Волейбол оюну анча татаал эмес, аны залда жана ачык абалда ойноого болот. Ошондуктан ал активдүү эс алууну жана ден соолуктун чыңдоонун мыкты каражаты болуп эсептелинет.